Салам урматтуу мекендештер. Кыргызстанда жаз келип, аябай аба ырайы жакшы, чөптөр дагы ушинтип көк-мөк болуп көгөрө баштады. Бирок эми бүгүнкү сөзүбүз ал жөнүндө эмес, туугандар. Кече күнү Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров жаңы маек берген болчу. Ошол жерде Адахан Мадумаров баягы үйүнөн алып кеткен 150 миң долларды эсиңиздерде да, үйүнө тинтүү ишин жүргүзүп, анын акчасын алып кетип калышкан эле. Ошол акчасын дагы деле бербегенин айтты да. Анын акчасын эмне себептен бербей жатканын деле айтпаптыр. Азыркы бийликте отурган адамдар жөн эле акчасын алып кетип бербей жатыптыр. Ошону угуп алып элдин баардыгы таң калып жатат туугандар. Себеби Адахан Мадумаров айтып жатат: мен аларга баардык кагаздарымды көрсөттүм. Баламдын үйүн сатканбыз, мынакей ошонун акчасы деп турат, баардыгы мөр басылып турат ал жерде. Анан ал акчага кайра кичинекейирээк үй алып, анан калгашканына ошо баламды үйлөйбүз, той беребиз деп ниет кылып жатканбыз. Бирок ал акчабыз кайткан жок деп атат. Ошону угуп алып элдердин оозу ачылды туугандар. Себеби эгерде ушундай Адахан Мадумаров бул бүтүн Кыргызстанга таанылып калган инсан, чоң саясатчы, азыркы бийликте отургандардан караганда акылы дагы, башкасы дагы көп да Адахан Мадумаровдун. Ошондой адамдын акчасын ушинтип эле тоноп жаткан болсо, анда бул эки дос элдин канын ичип бүтүптүр да. Анда баягы кустуруп атабыз деген акчалардын баардыгы эле ушулардын сол чөнтөгү менен оң чөнтөгүнө мындай бөлүнүп кеттир. Уялбай ушундай иштерди кылгандан өзүнүн балдары, өзүнүн инилери бир тууган миллиардер болуп кетишти. Жада калса президент өзү дагы миллиардер болуп кетти. Эми кантип уялбай ушу бирөөнүн 150 миң долларын алып коет? Булар тойбой жатышабы? Деги булар качан тоет? Кыргызстанга эмне себептен дайыма ушундай ачкалар келип бийликке отура беришет дагы, тоюп туруп анан Кыргызстанды таштап кетишет. Эгерде булар мындай кеткен болсо, Кыргызстанды башка жака сатып деле жибериши мүмкүн деген комментарийлер аябай көп болду туугандар. Албетте чындыгында коркунучтуу, себеби ушундай саясатчыларды тоноп жаткан болсо, баягы байкуш бизнесмендерди булар жөн кое болуптур да. Азыр Кыргызстанда негизи азыр бизнесмен калбай калды туугандар. Эми азыр Кыргызстандагы адамдар, жарандар Кыргызстанга бизнес кылгысы келбей калгандын айынан кытайлыктарды булар тартып жатышат. Ошол жактагыларды чакырып Кыргызстанда бизнес кылгыла, акчаңарды кошкула деп ошолорго жалдырап жатат туугандар. Ошонун кереги бар беле бизге? Андан көрө ушул кыргыздардын бизнесмендери Кыргызстанда өркүндөп өссө жакшы болот эле да. Башка улуттун жарандары Кыргызстанга келип бизнес кылгандын бизге эмне пайдасы бар? Ал Кытай болобу, башкалары болобу, алардын ниеттери кандай? Аларга 40 жылдан, 50 жылдан кылып жерлерди берип жатышат. Кийин алардан алып алышыбыз деле кыйын туугандар. Анткени алардын мамлекети күчтүү, аркасында ишенген армиясы бар. Ошондуктан бизге чет элдик мындай бизнесмендердин Кыргызстанга көбөйтүштүн кереги жок болчу туугандар. Ошол эле маегинде Адахан Мадумаровдон сурашты: сиз президенттик шайлоого барасызбы, президент болом деген ниетиңиз барбы десе, Адахан Мадумаров: албетте президент болом деген ниетим бар, бирок булар мени президенттик шайлоого катыштырышпайт, себеби менин үстүмө жөндөн жөн эле иш козгоп коюшуп, ошону дагы деле токтотпой келишет деп ачыгын эле айтты туугандар. Анан президенттик шайлоо деле жасалма болот. Ал жака ошол азыркы Садыр Жапаровдун эле баягы тарапташтары өздөрүнүн кандидатурасын коюшат. Башка мамлекеттерге көрүнүп коюш үчүн, мынакей бизде башкалар деле катышты деп аларга мактаныш керек да, себеби ошон үчүн эле катышат. Баягы куклалар, мындай бизге окшогон адамдарды президенттик шайлоого булар катыштырбайт деп жатат туугандар. Сиздер дагы ушул жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Албетте каналга катталганды дагы унутпаңыздар.